Meni bir soru kızıktırdı. Fuçka көчөсү качан полный ачасыңар? Мен бул жакта отурам. Рамис мырза. Фучка көчөсүн качан ачасыңар? Улицу Фучку когда пробьете до конца? Жок, сиз ошол боюнча тилекке каршы менде азыр маалымат жок. Неге жок? Анткени транспорт жагын башка вице-мэр көзөмөлдөйт. Уруксат берсеңер мен кагаз түрүндө сизге жооп берейинчи. Сен кагаз түрүндө. Ушунча чоң деген көчөнү ачып аткандан кийин менде маалымат жок дегениңиз кандай? Значит, сиз иштебейт экенсиз да? Я так понял. Балким ушундай го дейм, бирок аны башка вице-мэр көзөмөлгө атат да. Мисалы бак жөнүндө суроо берсеңиз, мен даярмын айтканга. Бирок Фучка көчөсү канча? Бак жөнүндө мен көрүп атам, иштебегенди көрүп атам, кыркканыңарды көрүп атам, отурганыңызды. А Фучка деген көчөнү айтып атканыңызга күнүгө совещаниелерде болбойбу? Чоңотуп сүйлөшпөйсүңөрбү? Кандай даже маалыматыңыз жокпу? На каком стадии даже? Тилекке каршы Фучка боюнча маалыматым жок. Алмаз Акынжанович, отасыз да? Киреген Фучка улицаны деген ушинтип ачып бергиле деп элдин суранышы күндөн күнгө күчөп атса, булардын айткан сөзүн көрүңүз. Мен кагаз түрүндө мен үчүн керек эмес, ал эл үчүн керек болуп атат. Кагаз түрүндө сөз мен өзүмдө запроска алып алам сизденчи. Ал эл үчүн керек. Именно ушу Фучка көчөнүн ушун до конца качан ачып бересиңер дегенчи. Мен суроом жок болду, рахмат.